Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар, силер менен мен кайрадан эле Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Шермамат уулу Рамазан болмокчумун. Кыргыз тили 6-класс онлайн сабагыбызды баштасак. Биз өткөн сабагыбызда эмне жөнүндө жана кандай темада сабак өткөнбүз эске салып алсак. Азаматсыңар, биз өткөн сабагыбызда ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү жөнүндө сабак өткөнбүз. Анда биз жактам ата точ, шилтем ата точ, сурам ата точ боюнча таанышып, маалымат алганбыз. Ал эми бул сабагыбызда биз таңгыч ата точ, аныктам ата точ, белгисиз ата точ боюнча таанышып, маалымат алып, ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү деген темабызды жыйынтыктайбыз. Сабактын максаты менен таанышып алсак. Ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү жөнүндө билесиңер. Таңгыч ата точ, аныктам ата точ, белгисиз ата точ боюнча маалымат аласыңар. Таңгыч ата точ жалпыланган заттык, сын сыпаттык, сан өлчөмдүк маанини таануу же жокко чыгаруу иретинде айтылган ата тоштор таңгыч ата тоштор деп аталат. Таңгыч ата тоштор эч деген таңгыч бөлүкчө менен ким, качан, кайда, кандай деген сурам ата тоштордун жана бир нерсе, убакта деген сөздөрдүн кошулуп айтылышы аркылуу жасалат. Таңгыч ата тошторго эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай, эч убакта, эч нерсе, эчтеке, эч бир деген сөздөр кирет. Мисал келтирсек, уулум эч кимди тилдебе, эч кимге жаман айтпа. Мен бул сүрөттү эч нерсе менен алмашпайм. Эч качан адамдын көңүлүн ооруткан жан эмесмин. Менин ага эч кандай тиешем жок. Окуучу чынчыл болот, эч убакта калп айтпайт. Эч нерсе көрө албадым, анткени мен океандын үстүндө учуп бараткан болуум керек. Эч бир калп айткан эмесмин. Көнүгүштө төмөнкү сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, таңгыч ата тошторду табабыз. Түзүлүшү боюнча кандай ата тоштор экенин аныктайбыз. Таңгыч ата тоштун синтакстык кызматы. Таңгыч ата тоштор затташып, ээлик милдет аткарат экен. Мисалы, бүгүн эч ким келген жок. Мында эч ким ээси. Толуктоштук милдет аткарганда мен алардын эч бирине жолукпадым. Бул сүйлөмүбүздө эч бирине деген таңгыч ата тош сөзүбүз толуктоштук милдет аткарды. Аныктоштук милдет аткарганда мага эч нерсенин кереги жок. Эч нерсенин деген таңгыч ата тош аныктоштук милдетти аткарды. Көнүгүштө төмөнкү сүйлөмдөрдөгү таңгыч ата тоштун сүйлөмдөгү синтакс кызматын аныктайбыз. Аныктама ата точ. Заттын сандык жалпылыгын же жекелигин аныктап, тактап көрсөтүүчү ата тоштор аныктама ата тоштор деп аталат. Аныктама ата тошторго төмөнкүдөй сөздөр кирет. Бүткүл, бардык, бүтүн, баары, ар ким, ар бир, ар кандай, ар качан, ар кайсы, өз, өзүм. Аныктама ата тоштун курамындагы ар деген сөз көпчүлүк учурларда өз алдынча колдонулбайт. Бир, нерсе деген сөздөр менен жана ким, кандай, качан, кайсы деген сурам ата тоштор менен тизмектешип айтылат. Мисалы, ар бир, ар нерсе, ар ким, ар кандай, ар качан, ар кайсы жана башка. Сейрек болсо да кээ бир учурларда ар деген сөз өз алдынча колдонула берет, бирок ата тош боло албайт. Мисалы, силер ар ишке жарадыңар. Алар ар жыл сайын келишет. Кээде башка сөздөр менен бирге айтылып, сынатоштук, тактоштук мааниде да колдонулат. Мисалы, арпа менен ак сайда ар уруу чөптүн кени бар жана башка. Аныктама ата тоштун синтакстык кызматы. Аныктама ата тоштор затташып, ээлик милдет аткарат. Мисалы, ар ким бакытты эмгектен табат. Мында ар ким деген сөзүбүз ээлик милдет аткарды.
Толуктоочтук милдет аткарганда биз бардыгын иштөөгө милдеттүүбүз. Бардыгын деген аныктама татооч сөзүбүз толуктоочтук милдет аткарды. Аныктоочтук милдет аткарганда ар кимдин билгени бар. Мында ар кимдин деген аныктама татооч сөзүбүз аныктоочтук милдетти аткарды. Көнүгүштө төмөнкү сүйлөмдөрдү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Аныктама ататоочторду табабыз. Аныктама ататоочтун синтаксис кызматын аныктайбыз. Белгисиз ататооч. Белгисиз ататооч заттардын, кубулуштардын жана алардын ким эмне экендигин, сан өлчөмүн, сын сыпатын, ордун, мезгилин так көрсөтпөстөн болжолдоп бүдөмүк, күдүк көрсөтүүчү ататоочтор белгисиз ататооч деп аталат. Белгисиз ататоочторго кайсы бир, кимдир бири, алда кандай, алда эмне, алда ким, качандыр бир, кандайдыр бир нече, бир нерсе, кай бир, ке бир жана башка сөздөр кирет. Белгисиз ататоочтун синтаксистик кызматы. Белгисиз ататоочтор затташып ээлик, аныктоочтук, толуктоочтук милдет аткарат. Ээлик милдет аткарганда кимдир бирөө келди. Мында кимдир бирөө деген белгисиз ататооч ээлик милдет аткарды. Ке бирлери чыгып сүйлөштү. Бул сүйлөмүздө ке бирлери деген белгисиз ататооч сөзүбүз ээлик милдет аткарды. Аныктоочтук милдет аткарганда кай ке биринин колунда китеп, кай биринин колунда портфель бар. Мында бул сүйлөмүздө кай биринин деген сөзүбүз белгисиз ататоочубуз аныктоочтук милдетти аткарды. Толуктоочтук милдет аткарганда бир нерсени, бирдемкени айтканы турам. Мында бир нерсени деген белгисиз ататооч сөзүбүз толуктоочтук милдетти аткарды. Төмөнкү белгисиз ататоочторду катыштырып, дептерибизге сүйлөм түзөбүз. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Биз ушуну менен ататоочтун маанисине карай бөлүнүшү деген теманы жыйынтыктадык. Үйгө тапшырмалуу алсак, белгисиз ататоочтор кандай синтаксистик кызматты аткарат суроого жооп беребиз. Синтаксистик милдетти аткарып тургандай шартта белгисиз ататоочтордон турган сүйлөмдөрдү түзөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.